Бакыт шаары. Елена Соколова. Балдар жана чоңдор үчүн жомоктор. Бака жалбырак. Жолоочунун кийимине көптөгөн жабышып калды. Анын жылаңайлак буттары канап кетти. Бут кийими бутун ушунчалык жоорутуп жибергендиктен аны чечип салууга туура келди. Жакыр айылдан шаарды көздөй кеткен чыйыр жол басыла берип тапталып кеткен. Бул айылдын жашоочулары айыл чарба азыктарын, майын, каймагын, жумурткасын, быштагын, жашылчаларын жана балын шаарга алып келип сатышчу. Мына бул жолоочу да өзүнүн бал челектериндеги балдан алып базарга жөнөгөн эле. Шаардын четине жеткенде бул жолоочу жыгылып түшкөн дарактын жанына токтоп, чарчаган түрүм менен сатып алуучуларды үркүтүп жибербейин деп, өзүнө келип алмакчы болуп, бир аз тыныгуу жасады. Эс алып алгандан кийин бут кийимин кийүүгө аракет кылды. Бирок буттары бут кийимине такыр батпай койду. Өйкөлүп, жооруп кеткен буттары дуулдап, бут кийимине тийгенде туз куйгандай ачышып жатты. Жолоочу айланасын карап, чөптөрдүн арасынан жазы жалбырактуу чөптү таап алды. Алар калың чөптүн арасынан кудум эле мени байкап калышсын дегенсип бийик өсүптүр. Жолоочу анын жазы жалбырактарын сыйпалап көрдү. Алар салкын жана жумшак экен. Анан ал аларды үзүп алып, бут кийиминин ичине салып туруп кийип алды. Буттары оорубай калды. Балын ийгиликтүү сатып бүтүп, шаардан кайтып келе жатканда, жолоочу ошол жазы жалбырактуу чөптү үзүп алган жерге токтоду. Бут кийимдерин чечип, жалбырактарын жана уруктаган өзөгүн аралап, жылаңайлак басып жөнөдү. Ошондон кийин гана кийимине жабышып алган тикенектерден кутулуп, өзүнүн айылына жол тартты. Ошентип бул чөптүн уругу бүт айлана тегерекке тарады. Жана ал өсүмдүк барган сайын көп аймакты камтып, жайылып өсө берди. Укмуштуу daарлык касиети бар бул өсүмдүк тууралуу жолоочу өзүнүн айылдаштарына айтып берди. Анан адамдар аны аралап басып, чарчаган буттарын эс алдырыш үчүн жазы жалбырактуу ошол өсүмдүктү атайын издей башташты. Бир жылдан кийин шаарды көздөй кеткен чыйыр жолдун тегерек четиндеги көп жайларда укмуштуу жазы жалбырактуу өсүмдүк өсө баштады. Алар жолоочулардын буттарына илешип келген уруктардан өсүп чыкты. Жумшак жазы жалбырактары жолго төшөлүп, адамдар бул жалбырактардын үстүнөн басыш үчүн бут кийимдерин чечишчү болду. Уруктар болсо барган сайын алыска тарай берди. Өсүмдүк барган сайын активдүү өсүп, тикенектүү чөптү кысып салды. Тикенек болсо жолоочуларга жете албай калды. Алардын кийимине да жабыша албай калды. Тарала да албай калды. Тикенек чөп жумшак жазы жалбырактуу өсүмдүккө ачууланып жана каарданып мынтип кыйкырды. Ошончо жыл бою биз сени өзүбүздүн калыңдыгыбыз менен басып келгенбиз. Баары текке кетти. Бирок эмне үчүн сен ушунчалык жумшак жана чечкинсиз, зыянсыз боло туруп, бизден күчтүү чыктың? Биз сенден сак жана сенден этиятчыл эмес белек? Силер адамга каршы күрөштүңөр, а мен болсо адам үчүн күрөштүм, деп араң эле угулган жай баракат үнү менен жооп берди бака жалбырак. Кичинекей коңуз, адам жана роза. Жыпар жыттуу таттуусу менен көргөн жанды өзүнө тарткан шириндикти табыш үчүн буттарын тарбалаңдаткан кичинекей коңуз розанын бийик өзөгүндө жөрмөлөп жүрдү. Кыскаараак жолду тандап алса деле болмок. Бирок анда шаан шөкөт да жөнөкөй болуп калмак. Анткени кыскаараак өскөн гүлдөрдө нектар да азыраак болот. Жайкы күн жана жылуу шамалдын согушу менен айланага тараган ачык кызыл жалбырактардын жыпар жыты көргөн жанды өзүнө тартып жатты. Ошол учурда ал өзүнүн жогору жагынан бакта сейилдеп жүргөн адамды көрдү. Жана мынтип ойлоду. Эгерде мен адам болгонумда, көпкө чейин жөрмөлөп, азап тартышыма туура келмек эмес. Бир эле кадам койсом, нектар меники болмок.
Адам болсо Розанын сулуулугуна суктанып, андагы кичинекей коңузду көрдү да мынтип ойлоду. Эгерде мен кичинекей коңуз болгонумда, мынчалык көп эмгектенишиме туура келмек эмес. Назик жалбырактарда жөрмөлөп, жөн гана анын даамынан татмакмын. Анан кичинекей коңуз адамга айланып калды. Коңуз адам кооз Розаны көрдү. Анын сулуулугуна суктанып, гүлүн үзүп алды. Аны жыттап, көрмөсүнүн топчулугуна сайып койду. Адам болсо кичинекей коңузга айланып калды. Адам коңуз Розаны көрүп, өзөктөн жогору карай жөрмөлөй баштады. Буттары менен жалбырактардын жумшактыгын сезер замат, ач көздүк менен нектарды чогултуп, кайра эле кийинки азыктандыргыч гүлдү айланасынан издегилеп карады. Коңуз адам коңузга мээрим төгө карап, топчулугундагы Розаны оңдоп коюп, башын кыймылдатып мындай деди: «Байкуш кичинекей коңуз, ал курсагын ныктап толтуруп жеп алса эле болду да. Өзүнүн буттары менен кандай сулуулукту тебелеп тепсегенин түшүнбөйт деле». Адам коңуз адамга боороруй карап, курсагын ныктап тойгузуп жатып сүйлөндү: «Байкуш тамактын айланасында жүрөт, бирок өзүн канчалык даамдуу нерседен куру жалак калтырганын билбейт. Ал акылсыз, андан кооздук буюмун жасап алыптыр». Коңуз адам кокусунан эле өзүнүн күрмөсүнүн топчулугундагы Розага аң-таң боло карап, коркуп кетти. Мен адамча ой жүгүртү баштадым. Эгер мен анын нектарынан рахат ала албасам, мага Розанын эмне кереги бар? Мен адам болгум келбейт. Анан коңуз адам кайрадан эң бийик Розанын өзөгүнөн шаң менен жөрмөлөгөн, эң даамдуу гүлдү издеген кичинекей коңузга айланып калды. Розага жабышып алган адам коңуз кокусунан эле айланасын аң-таң боло карады да коркуп кетти. Мен коңузча ой жүгүртү баштадым. Мен эмне үчүн ушунчалык кооз гүлдүн жалбырактарын тебелеп тепсип жатамын? Кантип эле мен анын сулуулугун баалабай калдым? Мен коңуз болгум келбейт. Анан адам коңуз өзөктө жөрмөлөп жүргөн курт кумурсканы бийиктен карап турган жөнөкөй эле адамга айланып калды. А Розачы? Роза бактылуу эле. Анткени ал кубанычты гана тартуулап жаткан. Ар бирине өзүнүкүн. Аяз ата. Аппак көрткүлөр кышкы суук күндүн нурлары астында жаркырап жатты. Карга оронуп чулганган кызыл карагайлар менен карагайлар майрамга жасанып алгандай салтанаттуу көрүнөт. Аппак бийик мунаралуу үйүнүн муздан оймо чийме тартылган верандасында Аяз ата балмуздак жеп, телевизор көрүп отурду. Телевизордо Кенен көчөлөрүндө көп кабаттуу үйлөр салынган чоң шаардын элинин жашоосу жөнүндөгү документалдуу фильм көрсөтүлүп жатты. Шаарда дагы кыш болчу. Элдер эртең менен ойгонуп, боткосун кайнатып, кофе, омлет даярдашып, бутерброд жасашып, андан кийин бири жумушка, бири окууга, бири дүкөнгө, бири поликлиникага жөнөп кетишти. Адамдар ар түрдүү болот. Орой жана жароокер, каардуу жана ак көңүл. Алар аялдамада түрткүлөшүп, жолдон чуркап өтүшүп, транспорттан орун алыш үчүн шашылышып жатты. Алардын баары бир нерсени, жаңы жылдын келишин күтүп жатышкан. Алар белектер тууралуу кыялданып жүрүшкөн эле. Ар кимиси белексиз калгандан коркуп жатты. Жаңы жылды Аяз ата дагы күтүп жатты. Бирок ал шаардыктардан айырмаланып, аябай жайбаракат эле. Анткени баары белек алаарын анык билчү. Балдар оюнчуктар менен таттууларды, чоңдор болсо кубаныч менен көңүл ачууну. Аяз ата бул саякатка мурда эле даярданып койгон болчу. Анын алтын менен капталган чанасына толтура белек жүктөлгөн эле. Аяз ата телевизордон көрсөтүлгөндөрдү карады. Анан анын оюна шаарга бир күн эрте баруу пикири келди. Телевизордогу адамдарды карап отурбастан, көчөдөгү тирүү адамдар менен жолугушууну, алардын эмне дегенин угуп, эмнени кыялданып жатышканын билгиси келди. Аяз ата балмуздагын жеп бүтүп,
балмуздак салынган муз вазаны кемирип жеп, телевизорду өчүрдү да бийик мунаралуу үйүнөн чыгып, бүткүл сарайды аралап, аткананын алтындын буусуна кармалган дарбазасы жакты көздөй жөнөдү. Өз кожоюнунун кадамдарын уккан аттар шаңдуу кош куруп калышты. Дарбазалар ачылды. Аттардын жалынынын актыгынан Аяз атанын көзү уяла түштү. О, менин мыкты аттарым, менин ишенимдүү досторум, адаттагыдан бир күн эрте келгениме таң калып жатасыңарбы? Адамдарга бир күн конок болгум келди. Аттар каршы чыкканын билдиришип, жалдарын кыймылдатып жиберишти. Бирок Аяз ата айтканынан кайткан жок. Мени менен талашып тартышпагыла. Эмнеге тынчсызданып жатканыңарды билемин. Бизди таанып калышпасын. Жаңы жыл келиптир деп ойлоп калышпасын деп жатасыңар. Мен баарын караштырып койгонмун. Мени менен бир аз айланасыңар. Анан силер ордуңарга келип калганыңарды шаардыктар билбей калышат. Ушул сөздөрдү айтып, Аяз ата гараждын дарбазасын ачты. Арабаны дөңгөлөтүп чыгарып, ага алтын чанага чегилген аттарды кошту. Өзү рулга отуруп, жолго аттанды. Күн батып калган эле. Кар себелеп жаап жатты. Короочулар алдыңкы айнектеги карды момундук менен тазалап жатты. Кабинанын ичи ыңгайлуу эле. Ичинде жаңы жылдык хитырлар жаңырып турду. Токойдо кичинекей балаты туулду. Саламатсыңбы жаңы жыл? Кичине балаты үшүдү кышта, жана башкалар. Аяз ата бирде газды, бирде тормозду басып бара жатты. Шашылыш автомобилдерди өткөрүп жиберди. Ал жол эрежелерин жакшы билгендиктен, жол белгилерине толугу менен баш ийип бара жатты. Мына ошол белгилердин бири майынын постуна жакындап калганын билдирди. Анан Аяз ата ылдамдыкты саатына 40 километрге чейин азайтты. Ак-кара аралаш таягын көтөрүп, майынын офицери жолду тосту. Аяз ата токтоду. Айдоочулук күбөлүгүңүздү көрсөтүңүз, деди өзүн күңкүлдөп сүйлөп тааныштырган кызматкер. Аяз ата жүргүнчү отургучунда жаткан чоң мээлейин алып, ал жерден айдоочулук күбөлүгүн алып чыкты. Эмне алып баратасыз? Деп сурады жол кызматынын офицери. Айдоочунун узун аппак сакалына шектене карап. Балдарга белек. Аяз ата эмне ташып жүрүшү мүмкүн эле? Сен эмне, уулум, менин ким экенимди көрбөй турасыңбы? Эсиңдеби? 25 жыл мурда мен сага арнап арчанын астына белек таштап кеткенмин. А сен болсо тентегим, мени кармап алам деп аңдып, уктабай отургансың. Бирок мен куулук кылып, белекти сен менин сырымды ачпай тургандай кылып таштап кеткенмин. Жол тартибинин сакчысы талап кое сурады. Сиз артистсизби? Жок, айтып жатпаймынбы? Мен Аяз атамын. Айдоочулук күбөлүгүңдү карасаң. Ал жерде так жазылган. Сүрөтүм дагы бар. Жүк жөнүндөгү документиңизди көрсөтүңүз. Кандай документ керек? Бул менин жүгүм, жеке менчик. Аларга документ керек эмес. Мен сатпаймын, мен белекке беремин. Майынын кызматкери айдоочу пара берүү жөнүндө кыйытып айтып жатат деп ойлоп, катуу талап менен суранды. Фургонду ачыңыз, жүктү көрсөтүңүз. Тартип деген тартип. Аяз ата кабинадан чыкты. Узун кызыл тонду жана өтүктү көргөн жол сакчысы күлүп жибербеш үчүн өзүн араң тыйды. Фургон ачылганда ал кабагын бүркөй. Сиз эмне, тамашалап жатасызбы? Ташыганга уруксат болбогон деңгээлде жүк жүктөптүрсүз. Анан дагы жаныбарлар бар экен. Сиздин жомокторуңузду укканга менин убактым жок. Тартип бузуу тууралуу акт түзөбүз. Аяз ата апкаарый түштү. Кантип уруксат берилбесин? Эмне үчүн уруксат берилбейт? Сенин кызың Глашенька куурчагына ванна буйртма берген. Ага да уруксат жокпу? Сен ал куурчакты анын туулган күнүндө белек кылган болчусуң. Менин кызым куурчагы үчүн ванна каалаганын сиз кайдан билесиз? Глашеньканы кайдан тааныйсыз? Аяз ата чоң эле адамдын түшүнбөгөнүнө күлүп жиберди. Жана кичипейилдик менен мынтип жооп берди. Мага ал өзү кат жиберди да. Катын муздаткычтын муз бөлүгүнө салып койду. Мен азыр аны сага көрсөтөмүн. Анан Аяз ата өзүнүн чоң чөнтөгүнөн кабат-кабат каттарды алып, анын арасынан конвертке салынбаган, тыкаандык менен жасалган кагазды сууруп чыгып, кызматкерге сунду.
Ал өзүнүн 6 жашар кызы Глашенканын тарбайтып жазган жазуусун бир канча жолу окуп чыкты. Бул чын эле анын кол жазмасы болчу. Бирок анын шектенүүсү тараган жок. Билесизби, мен азыр кызматтамын жана жомокторго ишенүүгө акым жок. Бирок эгер сиз чыныгы Аяз ата болсоңуз, анда аттарыңыз абага көтөрүлсүнчү. Аларга мезгилинен эрте, жаңы жыл түнү киргенге чейин учууга болбойт. Антпесе жаңы жыл өз мөөнөтүндө кирип келбей калат. А мындан болсо көптөгөн кырсыктар жана жагымсыздыктар болуп кетет. Кимдир бирөө сүйөм деп айтканга, кимдир бирөө болсо кечир деп айтканга жетишпей калат. Мунун баары курулай шылтоо. Билемин, сен атаңдын буйруктарын аткаргың келбеген учурда ал сага дайыма ушинтип айтчу. Бирок мен сага мынтип айткым келет. Ата-энеңдин кылгандарынын баарын эле кайталай бериш керек эмес. Майынын офицеринин көзү жаш баланын көзүндөй болуп жадырай түштү. Эмне үчүн мен сизге ушунчалык ишенгим келип турат? Балким, сен али деле жомоктордун чындыгы жөнүндө унута элек болсоң керек. Жана Глашенкага жакшы китептерди окуп берет чыгарсың. Кантейин, сизди кармап турганга акым жок. Бара бериңиз. Биздин адамдардын арасында кайсы жерде болсоңуз да ийгилик. Эртең менен эрте Аяз ата шаардын четине, аттракцион паркынын жанына токтоп, сигнал берди. Кароолчу дарбазанын сыртына чыгып, кубанычтуу кыйкырды. Аяз ата, кымбаттуум, сени көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бул жолу эмнегедир эрте келиптирсиң. Мен сени эртеңки күнгө күтүп жаттым эле. Саламатсыңбы сүйкүмдүү кароолчу? Деп жооп берди Аяз ата кабинадан чуркап түшүп. Шаарды айланып, адамдардын арасында жүргүм келди. Мынтип жүрсөң болбойт. Кийимиңди которуп алышың керек. А менде бул жерде джинсы менен курткам эле бар. Керек болгон нерсенин дал өзү. Азыркы заманда адамдардын баары ушундай кийинишет. Бирок мен азыр бир аз куш уйку салып алайынчы. Жолдон чарчап келдим. Аяз ата кароолчунун үйчөсүндө уйкусун кандырды. А кечинде болсо джинсыны жана ачык түстөгү синтетикалык куртканы кийип, анын ичине сакалын жашырды да аттракцион паркынын дарбазасынан чыгып кетти. Тар көчөлөрдү басып өтүп, Кызуу проспектиге чыкты. Көпчүлүктүн арасында адашып кетти. Айлана тегерегиндегилер эмнени сүйлөшүп жатканын угуп бара жатты. Мына, күйөөсү менен аялы кайсы жерде жаңы жыл тосоору тууралуу тартышып жатат. Мына, жигит менен кыз арча сатып алганга акчабыз жетеби деп эсептешип жатат. Мына, эки аял оливье салатына алма кошуш керекпи, же кошпош керекпи деп талкуулап турушат. Эй, карагылачы, абдан күлкүлүү абышка экен, деп кыйкырды кимдир бирөө. Кыш, аяз, ал болсо синтепон куртка кийип алыптыр. Семиздигин карагылачы, дарбыз жутуп алган окшойт. А мээлейи да кызыктай экен. Аяз атаныкына окшош экен. Аяз атанын алдынан 12 жашар бала чуркап чыга калып, кыя өтүп бараткан адамдардын көңүлүн бура колу менен көрсөттү. Аяз ата уялып кетип, аттракцион паркты жакты көздөй кеткен тар көчөгө кире качты. Эй, балдар, келгиле, аны кар топ менен урабыз. Аяз ата коркуп кетти. Бетин колу менен жаап алып, ылдамдай басты. Бирок балдар андан тезирээк басышып, мына жетип калышты. Анан анын жонуна карата башташты. Эми Аяз ата чын эле коркуп кетип, биринчи эле туш болгон дүкөнгө кире качты. Дүкөндүн сакчысы: "Сиз соода кылганы келдиңизби?" деп сүрдүү түрү менен сурады да, шектүү кийинип алган карыяны баштан аяк карап чыкты. "Жок, жардам бергилечи, мага тентек балдар кол салышты. Бул жер сизге полициянын имараты эмес, дүкөн. Эгерде эч нерсе сатып алмакчы болбосоңуз, анда кетишиңизге туура келет. Суранамын, мени куй көрбөңүз", деп ыйлап жибере жаздады Аяз ата. "Мен сиздин уулуңузга эң сонун белекти даярдап койгонмун." Дүкөндүн сакчысы күлкүсүн тыйып тура албады. Жана мындай келгенге ыгы жок жумшак мамиле кылуунун кереги жок деп ойлоду. "Сенде белекке кайдан акча болсун? Дагы эң сонуну деп коесуң да. Сен селсаяксың да." "Мен селсаяк эмесмин. Мен андайларды таптакыр билбеймин. Мен Аяз атамын. Мен силерге белек алып келдим. Башымды оорутпай дүкөндөн чыгып кет."
Аяз ата бетин колу менен жаап, дүкөндөн чыгып кетти. Чыгаар замат башына кар топтору тие баштады. Балдарга абдан кызыктуу болду. Эй, селсаяк, кайсы жерде жашайсың? Биз сени үйүңө чейин узатып коебуз. Токтоткула тентектер, деп коркутту Аяз ата. Менин мамлекеттик автоинспекцияда иштеген таанышым бар. Ал силердин атаңарга айып пул жазып салат. Ха, деп кыйкырышты тентектер. Карасаңар, мына тамаша. Ал полиция менен дос экен. А биздин атабыз президент, баарыбыздыкы. Жанынан адамдар өтүп бара жатты. Аяз ата аларга үмүт менен карады. Бирок алар эч нерсе укпагандай, эч нерсе байкабагандай өтүп баратышты. Жабыркоочуга эч ким жардам берүүгө шашылган жок. Анан ал күчүнүн барынча аттракцион паркына чуркады. Бирок балдар андан да шамдагай болчу. Парктын дарбазасынын алдында алар карыяны курткасынан кармап кала жаздашты. Ошондо Аяз ата артынан кууп келгендерге карап тез бурула калды. Колун алар тарапка сунуп бирдемени күбүрөдү. Балдар ошол замат катып калып, муз мамыга айланып калышты. Анан шыңгыр этип урап түшүштү. Кар баскан асфальттын үстүндө айнектин сыныгына окшогон бир канча муз жатты. Аяз ата бул муздардын баарын чогултуп алып, мээлеи менен кабына салды да, кароолчунун үйчөсүнө алып келди. Аксакал кароолчу Аяз атанын капа болгон түрүн көрүп, анын шаарда эмне көргөнүн, кызыктуу эмне тапканын сурай баштады. Эх, деп үшкүрүнө дем чыгарды Аяз ата. Эгерде бул шаарда эмнелер болуп жатканын мурдаараак билгенимде, эч ким менден белек ала алмак эмес. Балдар да, чоңдор да, эч ким. Эмне болуп кетти? Балдар кол салышты, мазакташты, кар ыргытышты, дүкөндөн кууп чыгышты. Эч ким, ишенесиңби? Эч ким жардам берген жок. Мен Аяз болсом деле баары бир чоң атамын го. Анан кантип кутулдуң? Кантиппи? Мен чоң ата болсом деле баары бир Аязмын. Мына ошол тентектер, деп айтып, Аяз ата кабындагы жана мээлейиндеги муз тоголокторун алып столго койду. Кароолчу коркуп кетип кыйкырып жиберди. Сен эмне кылып койдуң? Сен аларды тоңдуруп салыпсың го. Алар сенден белек күтүп жатышпады беле? Сен коркпогун, андан көрө мага чырак алып кел. Ал менин арабамдын кабинасында турат. Кароолчу илип койсо боло турган чоң чыракты алып дароо жетип келди. Бул чырак жөнөкөй чырак эмес, сыйкырдуу чырак. Эгерде бирөөнүн жүрөгүнүн айланасына жарык жибере турган болсоң, ошол адамдын бир жыл ичинде жасаган жакшы иштерин көрсөтүп берет. Жада калса, ал жүрөк катып калган абалда турса деле, азырынча сокпой турса деле. Мына, карасаң? Аяз ата чыракты муз тоголоктору жаткан столдун үстүнө илди да, аны күйгүздү. Муздардын айланасында жаркыроо пайда болду да, дубалга көк желенин түсүндө болгон ар түрдүү түстөр чагылды. Экранда көрсөтүлгөн сыяктуу дубалга музга айланып калган балдардын жашоосундагы окуялар чагылдырыла баштады. Алардын бири чымчыктарга жем салгыч жасап жатты. Башкасы карындашына ките окуп берип жатат. А үчүнчүсү болсо апасына жардам берип, талыкпай идиш жууп жатат. Мындай картиналар канчалык көбөйгөн сайын чырактын нурлары ошончолук жаркырай берди. Ысый берди. Столдун үстүндөгү муз тоголоктору ээри баштады. Анан кичинекей көлмө пайда болду. Алар полго тамып, ошол тамчылардан балдар өсүп чыкты. Акыры кароолканада музга айланып калган ошол балдардын бир тобу пайда болду. Баары болгону бирөөнөн башкасы. Чырак ысый берди. Бирок калып калган муз тогологу дубалга көк желеникиндей болгон жарыкты берген жок. Анда көрүнгөн менен уруш чыгарган, сөгүнгөн, таң калыштуу чоң атаны кар менен урабыз деген ишти баштаган ошол бала тоңдурулган болчу. Аяз ата коркуп кетти. Бир жыл ичинде бир дагы жакшы иш кылбаган балдар болот деп ойлоптурмун. Эмне болот? Бир үн менен сурашты балдар менен кароолчу. Аны кантип калыбына келтиребиз? Бир жолу бар, деп ойлонгончо сакалын сылады Аяз ата. Кандай жол? Араңардан кимдир бирөөңөр бул зөөкүрдүн ордуна
кайрадан муз тогологуна айланганга макул болушуңар керек. Балдар бири-бирин карашты. Эч кимеси кайрадан музга айлангысы келген жок. Баары башын шылкыйтып, унчукпай калышты. Убакыт бүтүп баратат, деди Аяз ата. Азыр менин чырагым өчөт. Ошондо бул тентек кылымдар бою тоңдурулган боюнча кала берет. Болуптур, деди бир бала. Мен макулмун. Аяз ата колун жаңсады. Анан жүрөктүү бала кайрадан музга айланып калды. Ар бир мүнөт өткөн сайын өчүп бараткан чырактын жарыгы эки муз тогологунда жарык кылды. Анан дубалга көк желенин картинасы пайда болду. Баатыр бала каардуулуктун тоорунда адашып жүргөн балага жардам колун сунуп жатты. Адашкан бала баатыр баланын колун кармай калды. Баатыр бала өзү деле тоорго түшүп кете жаздады. Баатыр бала чабалактады. Тоорду айырып, жыртып салыш үчүн аракет кылды. Анын алакандарынан кан чыгып кетти. Ошол ачык кызыл кан от сыяктуу болуп, муз менен аралашып, аны ээритип, сууга айландыра баштады. Суу полго тамды. Анан эки муз тогологу ээрип, эки бала өсүп чыкты. Алардын эч бир жери жаракат алган жок. Мени кечирип коюңуз, деди мурдагы тентек Аяз атага кайрылып. Мен сизди катуу капа кылдым. Анткени эч качан жомок окуган эмесмин. Ошондуктан ушундай каардуу болуп чоңойдум. Жакында жаңы жыл, деп кубана алаканын чапты Аяз ата. Мындай майрамда эч ким кечирилбеген бойдон калбашы керек. Бирок шашылышыбыз керек. Кана, баарың чанама секирип чыга калгылачы. Көчө чырактарынын жарыгынан каардын жылтырап жаап жатканы көрүнүп турду. Алтын чаналар өзү менен кошо каар бурганагын чууртуп жөнөдү. Аяз ата көз ачып жумганча балдарды керектүү жерлерине жеткирип койду. Балдар өздөрүнүн үйүнө келип калганда, арчанын астынан белектерин табышты. Ар кимиси өзүнүкүн, жыл бою эңсеп келгендерин. Аяз ата чанасындагы жүк түгөнмөйүнчө майрамдык оттор жаркыраган шаардын үстүнөн айланып жүрө берди. Жаңы жылдык түн бүтүп бараткан эле. Кайра кайтууга даярданышы керек болчу. Кокусунан эле ал аянтта сеңселип жүргөн кир жана жыртылган кийим кийип алган карыяны көрүп калды. Алтын чаналар дал ошол жарды карыянын алдына келип конду. Ал кудум эле казык менен жерге кагылып калгансып, турган жеринде катып калды. Эмне болуп жатканын түшүнбөй турду. Сен эмнеге майрамдык дасторкондо отурбай, көчөдө жалгыз жүрөсүң? Деп сурады Аяз ата. Мазактап жатасыңбы? Кайдагы дасторкон? Менин иче турган ашым да, үрүп чыгар итим да жок. Мен селсаякмын. Демек, селсаяк деген ушундай адамдар турбайбы? Деп кыйкырды Аяз ата. Дүкөндө мени сени менен алмаштырып алышкан турбайбы? Кымбаттуу селсаяк, жаңы жылда сага кандай белек берейин? Ысык хот-дог болгондо жакшы болмок. Болуптур, сен сураганыңды аласың. Майрамдап бүткөндөн кийин аттракцион паркына барып, ал жерден кароолчусун тапканда, ага сени Аяз ата жибергенин айткан. Кароолчу сен үчүн кам көрөт. Бирок сен анын айткандарынын баарына тил алган. Аяз ата кол чапты. Анан карыянын алдында дасторкон пайда болду. Ал дасторкондун үстүндө ысык хот-дог, чай жана мандарин бар эле. Чаналар асманга кантип көтөрүлүп кеткенин деле байкабай калган карыя дасторкондогу тамакка жүткүнө калды. Акыркы күкүмдөрдү шыпырып жеп, оозуна салгандан кийин дасторкондун өзү да жоголуп кетти. Түш көргөндөй эле болдум, деп күлдү карыя. Бирок баары өңүмдө болуп өттү. Башкысы курсагым ачкалыктан курулдабай калды. Тамак жегим келген кабылым басылды. Сакалчан неме, мага дагы эмнени айтты эле? Аттракцион паркына барып, кайсы бир кароолчуну тап деди эле. Макул, барып таптым деп коелу. Анан мен ага эмне деп айтам? Мени сага Аяз ата жөнөттү дейминби? Анда мени психикалык жактан ооругандар жаткан ооруканага жөнөтүшөрү анык. Жок, бирөөнүн дегенине көнө бербейм. Эч кандай Аяз ата деген жок. Мен муну бала кезимде эле билчүмүн. Ата-энем жаңы жылдык түндүн алдында ук-муш жомокторун айтып беришчү. Өздөрү арчанын астына белекти жашырып коюшуп, муну Аяз ата алып келди деп коюшчу. Майрамдык түнү күзөткө турган
жол кызматчыларынын кызматкерлери бири-бирин кирип келген жаңы жылы менен куттукташты. Бул жолу биз Аяз атадан жакшы белектерди алдык, деп мактанып жатышты өз ара. А мен Аяз атанын ошол белектерди жүктөп, шаарга келе жатканын көрдүм. Жүк жөнүндөгү документиңизди көрсөтүңүз дегеним үчүн уялып жатам. Кызматкерлер аң-таң боло бирин-бири карашты да, бул сөздү айткан кызматкерге мыскылдаган суроолорду беришти. Аяз атаны көрдүңбү? Кана айта салчы, ал кандай экен? Жаш балдардын китепчелеринде сүрөттөлгөндөй экен? Балким сен кызмат учурунда уктап калып, түшүңдө көргөндүрсүң. Майынын офицери Аяз ата жөнүндө, аны жолуктурганы жөнүндө айткан үчүн өкүнүп кетти. Кесиптештери аны ачык эле мазактап күлүштү. Ал болсо уялгандан жерге кирип кете жаздады. Анан ошондо жаркыраган жарыктын ичинде чоң ылдамдык менен жерге тийбеген абалда аларды карай бирдеме учуп келе жатканын баары көрүштү. Ошол бирдеме Майынын постунун жанына келип, дароо токтой калды. Алардын алдында ак жаалдуу аттарга кошулган алтын чана туруп калды. Чаналарды Аяз ата башкарып алыптыр. Ал өзүнүн таанышына кол булгалап калды. «Салам, досум, кандайсың?» «Салам, менде баары жакшы», деп кубанычтуу жооп берди Майынын офицери. «А сенин арабаң кайда?» «Шаарда калды. Кар эрип баратат. Аттракцион паркынын кароолчусу аны тиешелүү жерге коюп коет. Сен ага тоскоолдук көрсөтпөчү, сураныч». «Тоскоолдук кылбаймын, сөз берем. А бул жолу сенден эң сонун белекти ким алганын билсем болобу?» «Бир тентек бала. Анан сен ага эмнени белек кылдың?» «Дени сак жүрөктү, боору кер жана айкөл жүрөктү», деп жооп берди Аяз ата. Алтын чаналар жерден көтөрүлүп, Майынын постунун үстүндө тегеренип барып, көздөн кайын болду. Кийинки жаңы жылга чейин аман болгула. Токойдогу бака жана коозу карындар салынган себет жөнүндө. Көз жашын араң тыйган Катя секичеге келип, өздөрүнүн үйүнүн коңгуроосун басты. Чоң энеси эшикти ачып, «Эмне болду сага? Коңгуроону тынымсыз басып жатасың?» деп сурады. Катя кире беришке портфелин ыргытып, кирип бара жатып эле бут кийимин чече салып, ашканага чуркап кирди да, отургучка отура калып, бетин алакандары менен жаап, чыңырып ыйлап кирди. «Катенька, түшүндүрүп айтчы, эмне болуп кетти?» Бышактап калган Катя мындай деди. «Бүгүн класстагы балдар Лёшканы мазакташты. А мен болсо ал тарапта болдум. Алар мени өзүңдү маанилүү адам эсептеп алыптырсың. Мугалимге жагына бересиң. Ошол баланы сүйүп калгансың. Ошондуктан аралашпашың керек болгон ишке аралашып жатасың» деп айтышты. Катя кайрадан катуу ыйлап кирди. Чоң энеси микроволновкага блинчиктерди жылытып, муздаткычтан алчадан жасалган вареньяны алып чыкты. «Жеп ал, көңүлүң ачыла түшөт». «Жегим келбейт, эч нерсени каалабайм», деди Катя. Чоң энеси Катянын көз жашын арчып, небересине бир пияла ысык чай коюп берди. Катя 5 даана блинчик жеди. Чайды ичти. Анан мындай деди. «Жегим келбей жатат». «Билесиңби», деди чоң энеси. «Мунун баары мага бир бака жөнүндө болгон окуяны эсиме салды». «Бака жөнүндөбү?» деп таң калган Катя чоң энесине олуттуу карады. «Ооба, бака жөнүндө. Бир жолу сенин чоң атаң коозу карын терип келгени Токойго барган болчу. Өзү менен кошо абдан чоң себетти алып алган эле. Токойдогу бака аны көрүп калып, бүт Токойду жаңырта чардаптыр. «Адам чиркей тутканы биз тарапка келе жатат. Мындай себетке канчалаган чиркей батат. Токой эли азык камдап алгыла, антпесе ачкадан өлөбүз». Анан ошол бака мүмкүн болушунча көп чиркейди жутуп алууга аракет кылып, тездик менен секире баштайт. «Чоң эне, дагы ошол жомокторуңду баштадың. Менин окуям олуттуураак», деп ачууланды Катя. «Мен да ошол олуттуусун айтып жатпаймынбы?» деп жооп берди чоң энеси. «Сен Токойдо кандай дүрбөлөң чыгып кеткенин билесиңби? Тыйын чычкандар тобурчак камдап алыш керек дешип, кирпилер болсо өздөрүнүн сүйүктүү коозу карындарын кичинекей ийиндерине жашырышып, аканаттуулар болсо курт кумурскаларды аптыга чокулашып калышат. Албетте,
Ар кимиси өзүнүн тамагы жөнүндө ойлонду да, деди Катя. Дал ошондой. А чоң атаң болсо, коозу карындарды чогултуп, себетке сала баштаганда баканын оозу ачылып калат. Жада калса, анын оозундагы бир канча чиркей түшүп да кетет. Бул бака токойго кантип эле чиркей үчүн келүүгө болбой турганын түшүнө албады. Анда себеттин эмне кереги бар? Тыйынчышкандар болсо, деп кошумчалай кетти Катя. Токойго кантип эле тообурчак жыйнаганы келбейт деп, а канаттуулар болсо курт кумурскага келишпейт деп түшүнбөй калышты. А кирпилер болсо өздөрүнүкү жөнүндө тынчсызданып жатышты. Мына сага тамаша. Эгерде чоң атаң үйүндө эле жайбаракат отура бергенде, мындай дүрбөлөң болмок эмес. Жок, ал токойго абдан чоң себети менен барды. Түшүндүңбү? Жок, деп чынын айтты Катя. Чоң энеси ийинин куушуруп койду. Адам эч нерсе кылбаганда, ал жөнүндө эч кандай сөз кылышпайт. Ордунан козголоор замат, албетте, сөз кыла башташат. Ар ким өзүнүн тыянагын чыгарат. Анын үстүнө байкап көрсөң, адам жеген тамагына, сүйгөн нерсесине жараша ой жүгүртөт. Кимдир бирөөлөр үчүн жашоонун маңызы акча. Андай адам дүйнөдө бардык нерсе акча үчүн жасалат деп ойлойт. Кимдир бирөө үчүн болсо, жашоонун маңызы атагын чыгаруу. Андай адам баары атак даңкты каалайт деп эсептейт. Кимдир бирөө эмгек сиңиргиси келет, же башка бир нерсени каалайт. Анан мындай адам кайсы бир нерсени кантип эле акча үчүн кылбаганын, же болбосо атак даңк үчүн кылбаганын, же башка бир нерсе үчүн кылбаганын түшүнө албайт. Же болбосо сүйүп калган үчүн эмес экенин. Катя бышактады. А мындай нерседен кантип сактанса болот? Эч кантип, беймарал жооп берди чоң энеси. Мындай каражаттын өзү жок. А өзүң ушундай сот болбош үчүн рецепт бар. Болгондо да абдан жөнөкөй рецепт. Катянын көз жашы токтоп, үмүт арта карап калды. Ыйса Машаяк өзү жөнүндө эмне дегенин билесиңби? Деп сурады чоң энеси. Менин тамагым асмандагы атамдын каалоосун аткаруу. Билесиңби? Мына ошондуктан Ыйса Машаяк адамдарга мээрим төгө караган. Адамдар жөнүндө жакшы ойлогон жана бардык адамдар менен каалаган темада ачык сүйлөшө алган. Аялдар жана эркектер менен да, байлар жана кедейлер менен да, падышалар жана кулдар менен да маектеше алган. Эгерде сен экөөбүздүн тамагыбыз Кудайдын эркин аткаруу болсо, анда биз адамдардын кыймыл аракеттерине жана кылган иштерине таза көз менен карай алабыз. Анан адамдар да биз менен оңой сүйлөшө алышат. Ыйык китепте айтылгандай, кимдин көзү жарык болсо, анын бардык жери жарык болот. Катя отургучтан туруп, чоң энесин кыса кучактады да өптү. Сен менин абдан акылдуу чоң энемсиң. Жаным кызым, мен эмес, ыйык китеп акылдуу. Болгону мен аны көптөн бери окуп жүрөм. Ата, футбол жана математикадан берилген тапшырма. Адаттагысындай эле Степан үй тапшырмасын тезирээк бүтүргүсү келди. Орус тилинен берилген көнүгүүнү дептерге көчүрүп жазуу жана тексттеги сөз түркүмдөрүн белгилөө кыйын болгон жок. Степан аны тез эле аткарып койду да математикага киришти. Бир канча теңдемени чыгарды. Бир канча маселени чыгаруу калды. Ал оңой эмес болчу. Степан аны бир канча жолу окуп чыкты. Анан өзү чече албастыгына көзү жетти. Ал дептерин жапты да телевизорду койду. Бөлмөгө атасы кирип келип, "Сени менен футбол көрсөм болобу? Азыр матч башталат", деп сурады. "Албетте, экөөлөп колдосок кызыктуу болот", деп кубана жооп берди Степан. "Сабактарыңды аткарып бүттүңбү?" деп кызыга сурады атасы. Баласынын жанындагы диванга ыңгайлашып отура. "Негизинен жасап бүттүм. А кайсынысын кылган жоксуң?" деп сурады атасы. "Маселени, аны түшүнбөй жатам. Коркунучтуу жагы жок. Эгерде бир маселе чыгарылбаса, мугалим бизге 4 коет. Сен оңой жол менен барганды үйрөнбөгүн, уулум. Кел, ошол маселени карап көрөлү. Эгерде 5 алууга мүмкүнчүлүк колдо турса, эмнеге 4 алыш керек?" "Ата, азыр матч башталат", деп эскертти Степан. "Биз жок дегенде маселенин шартын окуйбуз. Түшүнөбүз.
А матчтан кийин болсо чыгарабыз. Степан атасына дептери менен китебин алып келди. Атасы маселенин шартын көңүл коюп окуп кирди. Матч башталып калды. Атасы менен уулу көңүлүн телевизордун экранына бурушту. Бул абдан кызыктуу көрүнүш болчу. Атасы профессионалдуу комментатордон бетер эскертүүлөрдү берип жатты. Оюнчулардын каршылашынын тактикасын таба билбегендигин, өз алдынча чечим чыгара албаганын, топту чеберлик менен тебе албаганын айтып сындады. Башыңды иштете албасаң, дарбазаңа топ кирип кетет да, деп ачууланды атасы. Матч бүттү. Степан математика китеби менен дептерин алып, атасына мындай деди: «Маселени өзүм чыгарганга аракет кылып көрөм». Степан маселенин шартын кайра окуп чыкты. Ошондон кийин анда кантип чыгаруу керектиги жөнүндө ой пайда болду. Ал бир канча вариантты колдонуп көрдү. Анан туура жообун тапты. Андан кийин өзүнө ыраазы боло, китеби менен дептерин портфелине салды. Анын бөлмөсүнө атасы баш бакты. «Тапшырмаң кандай болуп жатат? Жардам керек эмеспи?» «Жок, өзүм чыгардым». «Азаматсың, билесиңби? Жашоодо оңой эмес маселелерге көп жолу дуушар болосуң. Артка кетенчиктесең, адат болуп калат. Жаман адат. Ата, эгер чынын айта турган болсом, өзүм да өзүмдү азамат сезип турам. Мени керектүү жакка багыттаганыңыз үчүн рахмат. Бир жолу уулум, мен да Кудайга ушундай сөздөрдү айтканмын», деди атасы. «Чын элеби? Качан ошенткен элеңиз?» «Ал мага өз жүрөгүмдүн жана өз акылымдын жолу менен барганга уруксат берген учурда», деп жооп берди атасы. Сууда сөзү ийгиликтүү болсун. Бир жолу кайраттуу деңиз саякатчыларынан түзүлгөн топ алыскы, түбөлүктүү кубаныч деп аталган сонун өлкөгө жөнөп жатышты. Ал өлкө тууралуу көптөгөн адамдар кыялданчу. Ал жерде болгондой жазгандардын аңгемелеринен билүүгө кызыгышчу. Ак боек менен жаңыланып сырдалган кемеде «Жеткилеңдик» деген жазуусу бар байрак желбиреп турду. Кемеде сүзүүгө кимдер даярданып жатты? Учу кыйрына көз жетпеген белгисиздиктин алдында кандай кайраттуу адамдар баш тартышпайт экен? Бул падышалыкта ыйыктык өкүм сүрчү. Анда ыйык эл, тагдырына ыйыктык жазылган адамдар жашашчу. Бул падыша менен жана өлкөнүн башкаруучусу менен биргеликтеги түбөлүктүү даңкка чакырылуу. Ал жерде бардык кыялдар менен үмүттөр орундалат. Кеменин жүк коюлуучу бөлүгүндө чирибей турган байлыктар ишенимдүүлүк менен жайгаштырылган болчу. Кубаныч, тынчтык, момундук, боорукердик, ырайымдуулук, сүйүү, көпкө чыдамдуулук. Кемеге деңиз каракчыларынын кол салуу коркунучу бар эле. Алар казынаны талап тоноо алыш үчүн, тагыраак айтканда, алардын бир бөлүгүн тоноо алуу үчүн кол салышчу. Кичинекей арал деңиз каракчылар үчүн баш калкалоочу жай болуп берчү. Алар зоонун уркуюп турган жерине өздөрүнүн кемесин жашырып коюшчу. Деңиз каракчылары жыйын өткөрүштү. «Биз бул ак көңүлдүү көрүнгөн аңкоо матросторду жеңип алабыз», деди башкы деңиз каракчысы каргылданган үнү менен. Ал дайыма жөтөлүп жүрчү. Мунусу менен шериктеринин кыжырын келтирчү. Деңиз каракчылары бардык адамдарды жек көрүшчү. Жада калса бирин деле. Жээкте мен ошол жеткилеңдиктин матросторунун жанына бардым. Ага акчаны, кымбат баалуу таштарды, атак даңкты, заңгыраган үйдү сунуш кылдым. Анан алардын казынасынын белгилүү бир бөлүгүн өз каалоолор менен беришин талап кылдым. Бирок эч кимиси макул болгон жок. Мындай ишенимсиз кыялкештерди күч менен гана жеңип алууга болот, деп сөзүн улантты башкы деңиз каракчысы. Бир көздүү деңиз каракчысы мындай деди: «Мен алардан кубанычта эле тоноо алсам болду эле. А калгандары момундук, боорукердик, өзүн өзү кармай билүү, сүйүү, көпкө чыдамдуулуктун мага кереги жок. Мен кубанычты жеңип алыш үчүн күрөшкөнү барамын». Деңиз каракчылары кааткырышып, бирин-бири ургулашып, ызы-чуу түшүп калышты. Кимдир бирөөгө ал жерде кубанычтан башка бир нерсе керек деп ойлосо да болот.
Момундук деп каткырып калышты деңиз каракчылары. Анан күлкүгө демигип калышкандыктан эч ким сүйлөй албай калды. Акыры бир үн угулду. Же боору кердикпи? Келгиле, ушул кен байлык үчүн согушабыз. Ал кимге туш болот экен? Кызык. Башкы деңиз каракчысы буйрук берүү менен күлкү шаңды бузуп жиберди. Ордордуңарга тургула. Жеткилеңдик жээктен алыстап кетти. Чабуулга! Деңиз каракчыларынын кемеси кара парустарын көтөрдү жана ачык океанды көздөй жулкунду. Жеткилеңдиктин капитаны кара парусту көрүп, өзүнүн тобуна буйрук берди. Бизге чабуул коюшту. Баарыңар кайраттуу болгула жана үмүтүңөрдү үзбөгүлө. А башкысы кубанычыңарды жоготпогула. Кара парус жеткилеңдикке жакындап келе жатты. Анан башкы деңиз каракчысы каргылданган үнү менен Сурнайга кыйкырып жатты. Мага өз кубанычыңарды беришиңерди талап кыламын. Жеткилеңдиктин капитаны бир мүнөткө да ойлонбой туруп: эгерде силер кубанычка ээ кыла турган сөздү сураганыңарда, мен аны силерге бермекмин. Эгерде силер кубанычка алып бара турган жолдогу колдоону сураганыңарда, мен аны силерге бермекмин. Бирок силер өзүңөргө тандап алган жашооңордо кубанып жашаганга мүмкүн эмес. Деңиз каракчылары бири-биринен оозунуп сүйлөп дарылдашты. Эмнени тантырап жатасыңар? Тим койсо, ал бизге насаат окуй баштайт. Бүтүндөй алга! Ышкырык чыкты. Замбиректер күркүрөй баштады. Деңиз каракчыларынын кемесинен замбиректин октору учуп чыга баштады. Алардын баары абдан кооптуу болгон. Көрө албастык, ажаандык, зомбулук, күнүмдүк текебердик болчу. Ушундай ок атууга дуушар болушкан жеткилеңдиктин матростору өзүндөгү кубанычты күч менен кармап жатышты. Ал коркунучтуу октордон жаракат алган жүрөктөрдөн чыгып кетип бара жатты. Ошондо кайраттуулардын капитаны мындай буйрук берди: кайраттуу болгула, дагы да кайраттуу болгула. Душманга каршы тургула. Ошондо ал силерден качып кетет. Матростордун бири коркуп кетип кыйкырып жиберди: биздин кеменин тактайдан жасалган сырты тешилип калды. Ошол замат анын шериктеринин да күңкүлдөгөнү угулду. Кимдир бирөө керектүү мезгилде өз ордунда болбогондуктан ушундай болду. Эмне, сенин баарынын үстүнөн ким кайсы жерде болушу керек экенине көзөмөл жүргүзүүгө койду беле? Ооба, өз ордуңа бар да, өзүңдүн ишиңди кыл. А сен өзүңдү билип ал, бирөөлөргө акыл үйрөтпө. Капитандын үнү өкүмдүү угулду. Тешикти бүтөгүлө, чатакты токтоткула. Капитан, кеменин үстү өрттөнүп жатат. Дагы башка корккон үн угулду. Капитан кыйкырды: бул көрө албастык. Карагыла, анын өртү кеменин башка бөлүктөрүн каптап кетпесин. Биз өрттү өчүрүш үчүн токтотушубуз керек. Антпесе ал баарын күйгүзүп жок кылат. Кеме токтоду. Матростор өжөрлүк менен өрттү өчүрүштү. А ошол убакыт аралыгында кемеде мындай сүйлөшүүлөр болду. Биз тажрыйбалуу капитан башкарып бара жаткан кемеге кол салдык, деди башкы деңиз каракчысы. Ал көрүнүп тургандай, сүзүүгө аттанып чыгаардан мурда ыйык китепти үйрөнүүгө чындап бел байлаган. Силер билесиңерби, бул китеп акылмандык берет. А өлкөнүн падышасы болсо, анда жазылгандар аткарылышы үчүн жеткилеңдик багыт алган жака күч берет. Баардык күч аракетиңерди капитанга жумшашыңарга жана соккуларды ага көздөй беришиңерге буйрук беремин. Анан ошондо каракчылардын кемесинен кезектеги ок атуу чыкты. Бирок кол салынган кеме тарапка эмес, асманга. Бул көз жоосун алган ачык түстөгү фейерверк болчу. Жеткилеңдиктин матростору башын көтөрүп, укмуштуу көрүнүшкө, бийиктеги ар түрдүү түстөгү отторго суктанып калышты. Капитан буйрук берди: аларды болбогула, алардан жаманды да, жакшыны да кабыл албагыла. Бирок анын сөздөрүн жакындап келе жаткан деңиз каракчыларынын кемесинен чыгып жаткан ызы чуу менен ачуу үн басып салды. Жеткилеңдиктин бортуна гарпун бекем илинип калды. Кеменин үстүндөгү матростор болсо, кудум эле коркунучту байкабагансып, күңкүлдөп наалышты.
Биздин капитан адилетсиз киши. Фейерверкти тамаша кылышыбызга деле уруксат бербейт. Согуш болуп жаткан учурда бизге колдоо керек экенин кантип эле түшүнбөйт. Биздин кубанычыбыз кайсы бир жака жоголуп баштабадыбы? Капитан буйрук берди. Наалыганыңарды токтоткула. Чүнчүп кетүүгө жана шектенүүлөргө жол бербегиле. Кубангыла деп буйрук берем. Дагы да кубана бергиле. Ушуну айтып, капитан кеменин үстү жагына чуркады. Анткени жеткилеңдикке аркан менен асылып, деңиз каракчылары чыга баштаган эле. Ал балтан алды да арканды чаба баштады. Бирок анын бул аракетинен майнап чыкпады. Аркан абдан жоон болчу. А деңиз каракчылар болсо кайраттуу капитандын чечкиндүүлүгүн мазактап күлүштү. Жеткилеңдик командасы деңиз каракчыларынын мазактаганын угушуп, өздөрүнө келе түшүштү да, өздөрүнүн капитанына жардамга чуркашты. Жалпы күч бириккенде аркан кесилди. Анан деңиз каракчылары океанга кулап кетишти. «Жеңиш!» деп кыйкырды капитан. «Бүтүндөй алга!» Кеме бүт парустарын ачып, бүтүндөй алдыга жөнөдү. Анан тез эле убакыттын ичинде деңиз каракчыларынын кемесинен кутулуп кетти. Жеткилеңдик кемесиндегилер тойлоп жатышты. Команда олуттуу салгылашта жеңип чыкты. Матростордун жүрөгүнө кубаныч кайтып келди. Бирок чарчап калышты. Күтүүсүздөн океандын үстүнө калың туман түштү. Ал кемени бүтүндөй ороп чулгап алды. Ошондуктан матростордун жаны жер тарта баштады. Мындай учурда алдыга жылуу коркунучтуу болчу. Жеткилеңдик жүрүшүн акырындатты. Бул команда чалгы менен чапкандай турган жеринде туруп калды. Жада калса, капитан да бутуна тура албады. Бирок деңиз каракчылар гана үргүлөшкөн жок. Алар шамананы жагып алышып, жеткилеңдикти кармап көрө тургандай аралыкка жакындап келишти. Башкы деңиз каракчысы каргылданган үнү менен өзүнүн командасына кайрылды. «Биз биринчи салгылашууда жеңилүүгө дуушар болдук. Эми мунусунда жеңишти колдон чыгарбайбыз». Жеткилеңдиктин бортуна кайрадан гарпун илинди. Бирок бул жолкусунда арканды чаап сала турган эч ким жок болчу. Команда капитаны баш болуп катуу уйкуда жаткан. Кемени басып алуу деңиз каракчыларына оордук жараткан жок. Уктап жаткан туткундардын кол бутун байлашып, кеменин жүк коюлуучу бөлүгүнө таштап салышты. Андан соң күбөлөнгөн боюнча талап тоноп киришти. Деңиз каракчылары казынаны талкалашып, ээ болгон олжолоруна ач көздүк менен кол салып киришти. «Мага көбүрөөк кубаныч керек!» «Жок, мага! Мен бул кубаныч үчүн өз жанымды баарынан көбүрөөк тобокелге салдым!» «Жок, мен өмүрүмдөн ажырап кала жаздадым!» Бири-бирин көрө албай, ар кимиси өзүн гана ойлоп жатып, деңиз каракчылары бири-бири менен аеосуз салгылашууга киришти. Ал убакыт ичинде туман тарап кетти. Аны менен кошо уйку да кетти. Матростор жана алардын капитаны ойгонгон кезде байлануу жатышканын көрүштү. Алардын жүрөгүндө кубаныч жоголуп кетиптир. Өздөрүн деңиз каракчылары тоноп кетишкенин түшүнүштү. Анан көңүл чөгүүгө дуушар болушту. Башкы деңиз каракчысы алар жаткан жерге түшкөндө, өздөрү жол берген алсыздык үчүн, болуп өткөн кулоо жана жеңилүү үчүн кайгырышты. «Сен баарынан кол жууп калдың», деди ал. Жеткилеңдиктин капитанына кайрылып. «Сага көңүл чөгүүдөн сырткары эч нерсе калган жок. Бирок мен сен ойлогончолук каардуу эмесмин. Ушул аянычтуу абалыңдан чыгышың үчүн жаман эмес чыгуу жолуна көрсөтмө бере аламын. Өзүңдүн кемеңди жана бүт командаңды ишенбөөчүлүк шаарына карай бур. Түбөлүктүү кубанычты жана куткарылууну издеп чыккан жагыңан кайтып кет. Ал жөнүндө кандай ушактарды айтышпасын, ал жакшы шаар. Сен ал жерде өмүр бою жашай аласың. Көңүл ачуулардан ырахат аласың. Мурда сен андан баш тартпадың беле? Сен алтындын чыныгы баасын үйрөнөсүң. Анын ордуна канчалаган жакшы нерселерди алууга болорун билип каласың. Сен ырахаттана жашаш үчүн алтын деген башкы байлык экени жөнүндөгү чындыкты табасың. Жашоодо алтын эле керек да. Ас үйү,
боорукердик көрсөтүү, кубануу жана дагы кайсылар эле? Алар анчалык деле керектүү эмес да. Капитан акыркы кубатын жыйнап, кайраттуулук менен жооп берди. Эч качан сенин айтканыңдай болбойт. Жада калса, мен калган өмүрүмдү кубанычты билбей өткөрө турган болсом да, ишенбөөчүлүк шаарына кайтып барбаймын. Деңиз каракчысы каткырып күлдү. Албетте, сен эми кубанычсыз жашайсың. Сен андан түбөлүккө куру кол калдың. Ал биздин олжобуз болуп калды. Өзүңдүн кол астыңдагыларга эмнени убада кылганыңды эсте. Түбөлүктүү кубаныч жана куткарылуу өлкөсүн убада кылдың беле? Эми аларды карачы. Кара, сен алардын баарын кайда алып келдиң? Алар өлүшөт, сен да өлөсүң. Баарыңар өлөсүңөр. Сенин бүт командаң өлөт. Ошол жерде байланып жаткан матростордун биринен үн угулду. Капитан, өлөрүбүздүн алдында сизге айтып койгубуз келет. Сиз менен бирге сүзүүгө аттанганыбыз үчүн бир көз ирмен болсо да өкүнбөйбүз. Биздин жашообуз ушул жерде гана өзүнүн чыныгы маңызын тапты. Биз азыр ушул тапта гана өзүбүз ээ болгон, чирибеген байлык эмне экенин түшүндүк. Ошол тапта жүк коюлуучу жерге чачы үрпөйгөн бири баш бакты. Эй башчы, өйдөдө жарык түштү. Деңизде толкун башталды. Башкы деңиз каракчысы баарын унутуп, аткан октой учуп, кеменин үстү жагына чуркады. Чын эле ал жерде түшүнүксүз бир нерсе болуп жатыптыр. Жаркыраган жарык айлананын баарын мезгил менен жаркыратып жатты. Деңиз каракчысынын сакалынын ар бир талы ушунчалык даана көрүнүп жатты. Бул жээктен белги берип жаткан маяк болчу. Мурдаараак тумандын айынан көрүнбөй жаткан жээк көрсө алыс эмес экен. А колго алынган кемеге болсо, сүйүү үчүн, ырайымдуулук үчүн, куткарылуу үчүн деген жазуусу бар байрактар илинген кемелер зымыраган бойдон жардамга келе жатыптыр. Кырсыкка кабылган жеткилеңдикке жардамга келе жатышкан экен. Курчоого алынышканын түшүнгөн деңиз каракчылары кыйкыра башташты. Биз силерге доспуз. Биз бул жака конокко келдик. Жеткилеңдиктин капитаны кемесинин бортуна бизди өзү чакырды. Анда капитан өзү айтсын, дешти жетип келгендер. Жүк коюлуучу бөлүктөн капитанды алып чыгышты. Алып чыгып бара жатышып, байланган жиптерин чечип жатып, колдору калтырап кетти. Бул эми айтсаң, биз сенин досторуң экенибизди айтып койчу, деп кулагына шыбырады башкы деңиз каракчысы. Туткундун жонуна бычак такай. Болайт, болбосо бул сенин айта турган акыркы сөзүң болот. Жеткилеңдиктин капитаны көздөрүн асманга көтөрүп, абадан кере жутту да катуу кыйкырды. Бул жала! Жардамга шашылгандар ошол замат жеткилеңдиктин бортуна шатыларын иле башташты. Келгиле, жаңжал чыгарбайлы, деп башкы деңиз каракчысы кутулуп калууга болгон акыркы аракетин жасады. Туткунунун жонуна бычагы матыралган жок. Силер тынчтык орнотуучу, ак көңүл адамдарсыңар да. Силерди эмне деп коет эле? Тынчтык орнотуучулар бактылуу. Силер бизге ишенишиңер керек. Силер ишеним үчүн күрөшүп жатасыңар да. Биз да ишеним үчүн. Аларга ишенбегиле, деп кыйкырды жеткилеңдиктин капитаны. Менин тагдырыма өлүү жазылган болсо макулмун. Бирок силер жалган менен ушакка ишенбегиле. Жардамга келгендер жеткилеңдиктин бортуна жетип калышкан эле. Деңиз каракчылары бет-бети менен жыгыла башташты. А башкы деңиз каракчысы болсо ырайым кылууларын өтүнүп, тизелеп жыгылды. Аңгыча кеменин үстү жагына жүк коюлуучу жердеги туткундар бошонуп чыгышты. Жеткилеңдиктин кайраттуу командасын, сизди, баатыр капитан, жана силерди, баатыр матростор, кызуу тосуп алалы, деп кайрылды куткаруучуларды жетектеп келген жетекчи. Биздин түбөлүктүү кубаныч өлкөбүздүн падышасы силердин кемеңердин кырсыкка учураганын билип, силерге жардам жөнөттү. Силер эңсеген жерге болгону бир канча миль аралык калды. Падыша силерди сый урмат менен тосуп алганга даярданып жатат. Кемеңерди жана өзүңөрдү иретке келтирип алып, сонун өлкөнүн падышасы менен жолугууга даярдангыла.
Жеткилеңдик командасы өздөрүнүн капитаны менен биргеликте деңиз каракчыларынын аяк астында тебеленип тепселген, чачылган кен байлыктарды жыйнап киришти. Алар кеменин үстүндөгү кир жерден момундукту өйдө көтөрүштү. Жүк коюлуучу бурчтан боору кердик менен токтоолукту таап чыгышты. Бийик мачтада илинген ырайымдуулук, сүйүү, көпкө чыдамдуулук коурашып сүйлөшүп жатышты. Кыйратылган нерселердин баарын табышты. Бирок кубанычты таба алышпады. Капитан айлана тегеректи үңүлүп карап чыкты. Бирок аны таба алган жок. Ошондо ал кемедеги баардык ылайды тазалап чыгууну буйруду. Навигация системасын тартипке келтирүүнү буйрук кылды. Бул иш-аракет дагы жүзөгө ашырылганда, команданын такыр күчү калбай калган эле. Суу жыгылган матростор менен капитан кеменин үстү жагына отура калышты. Сонун өлкөнүн падышасынын алдына кантип ушул кейпибиз менен барабыз деп ойлонушту. Күтүүсүздөн эле алардын ар кимиси өз жүрөктөрүнө акырындык менен жана байкалбастан кирип келген кубанычты сезишти. Алардын жүзүндө жылмаюу пайда болду. Алар эми түбөлүктүү кубаныч өлкөсүнүн падышасы менен бетме бет келүүгө, падышанын кабыл алуусуна даяр экендиктерин билишти. 8 бут. Кичинекей акылсыз 8 бут болуптур. Ал аквариумда жашачу. Жана ар бир өткөн адамдарды көрчү. Ар бир адамда 4 аягы бар экен. Алар экөөсү менен басып, башка экөөсү менен болсо, аны 8 бутту көргөндө колдорун булгалашчу. Элдер аквариумдун жанына токтошуп, 8 буттун уштуу буттарын көрсөтүп, күлүп өтүшчү. 8 бут буга капа болду. Адамдар аны мазактап күлүп жатышканын билчү. Анткени анын 8 буту бар эле. Адамдардыкындай төртөө эмес болчу. Аквариумдун байкуш кичинекей жашоочусу ашыкча 4 бутун жашырып, экөөсү менен басканга үйрөнүп жатты. А экөөсү менен болсо, кол булгалай баштады. Эми эч ким менин үстүмдөн күлбөйт, мени сөөмөйү менен көрсөтпөйт, деп ойлоду 8 бут. Так ошондой болду. Ага көңүл бурбай калышты. Эч ким аквариумдун жанына токтогон жок. Эч ким күлгөн да жок. 8 бут акылсыз экен, туурабы? Бирок аквариумдун ээси акылсыз эмес болчу. Ал башка 8 бутту сатып алды да, аны аквариумга салып койду. Жаңы 8 бут жаңы аймакты кубана изилдеп, бүт аквариумдун ичинде сүзүп ойноп, шоктонуп жатты. Элдер карап өтүп жатышты. Алар токтошуп, күлүшүп, шамдагай жаңы 8 бутту көрсөтүп жатышты. 2 колу жана 2 буту бар 8 бут мунун баарын карап туруп, жашырган буттарын чыгарды. Баардык 8 буту менен жылып, сүзө баштады. Жаңы 8 буттан кем эмес сүз ала турганын көрсөтүп жатты. Жаңы келген 8 бут токтоду да мындай деди: "Сенин буттарың кандай сулуу?" "Ооба, баардык 8-и тең", деп кубана жооп берди 8 бут. Тоок. Эне тоок жөжөсүн үйрөтүп жатты. Сен өзүң жашай турган чоң дүйнө жөнүндө мүмкүн болушунча көптү үйрөнүшүң керек. Карасаң, бул дан. Ал бизге азык болуш үчүн керек. Бул курт. Ал биздин тамагыбыз түрдүү болуш үчүн керек. Жөжө сурады: "Апа, а тиги эмне? Тиги менин башымдын үстү жагындагы." Тоок уулунун артынан башын көтөрдү. Бул гүл, коңгуроо гүл деп аталат. Анын астына кичинекей коңуз жашынып алат. Биз ошол кичинекей коңуздарды таап, терип жейбиз. Ал ошол үчүн керек. "А бул эмне? Дагы бийигирээк, тетиги бийиктеги", деп токтолбостон суроо жаадырды жөжө. "Ал булут", чыдамдуулук менен түшүндүрдү тоок. "Алар жамгыр жааш үчүн керек. Жамгыр жаагандан кийин жердин астынан курттар чыга келет. Анан бизде жей турган даамдуу тамак пайда болот." "А бул эмне?" деп сурамжылады жөжө. "Бул көл.
деп жооп берди Тоок көңүл коштук менен. Ал эч кимге керек эмес. Болгону тоскоолдук берет. А эгерде ал керек эмес болсо, эмне үчүн турат? Жөн гана булуттан түшкөн ашыкча суулар бир жерге чогулат. Анан көл пайда болот. Башка нерсеге кереги жок. Суроолоруңду токтот, деди Тоок. Жөжө көл тарапка жөнөдү. Анан көлдүн жээгинен чоң өрдөктү жана кичинекей өрдөктү көрдү. Өрдүк өзүнүн жөжөсүнө үйрөтүп жатты. Бул ийнелик. Ал бизге азык болуш үчүн жаратылган. Бул бака. Ал биздин тамагыбыз түрдүү болуш үчүн жаратылган. Апа, а бул эмне? Деп сурады өрдөктүн жөжөсү, көлдүн чет жагын көрсөтүп. Бул коңгуроо гүл, деп көңүл кош жооп берди өрдөк. Анын эч кимге кереги жок. Болгону тоскоолдук берет. Анда ал эмне үчүн өсөт? Деп сурады өрдөктүн жөжөсү. Менимче, кокусунан эле өсүп калган. А бул эмне? Теге бийик жердеги, деп кызыкты өрдөктүн баласы. Ал булут, деп маани бере сүйлөдү өрдөк. Ал жамгыр жааш үчүн жана биздин көлүбүздү сууга толтуруш үчүн керек. Жөжө өрдөккө келди да суроо берди. Айтыңызчы, сураныч, гүл эмне үчүн керек? Өрдөк мынтип жооп берди. Биз анда сүзүшүбүз үчүн, андан курттарды, бакаларды таап жешибиз үчүн керек. Жөжө Тоок энесине кайтып келди да мындай деди. Апа, көлдө өрдөктөр сүзөт экен. Тоок ойлонуп туруп мындай деди. Гүл эмне үчүн керек экенин эми түшүндүңбү? Ал жерде өрдөктөр коңуздарды, бакаларды таап жешет экен. Гөл болгон үчүн алар биздин курттар менен кичинекей коңуздарды жеп салышпайт экен. Тоок бир аз ойлонуп турду да өзүнө өзү сүйлөдү. Ошондуктан өрдөктөрдүн тумшугу ушунчалык кооз эмес жана ыңгайсыз экен да. Аленка чебер. Ызы чуу түшкөн чоң шаарда 10 жашар кыз жашачу. Ал бир нерселерди токуй алган жана токуганды жакшы көргөн кыз эле. Ал кадимки эле илгич менен токучу. Бирок абдан сонун токуй турган. Ошондуктан аны тааныгандардын баары аны жөн эле Аленка эмес, Аленка чебер деп аташчу. Аленка чебер чоң энеси токуган буюмдардан калган жиптерди чогултуп, оюнчуктарды жасачу. Ар түрдүү жиптер, жада калса эң кичинекей жиптерди эле ишке жарачу. Чоң энеси жараксыз деп таштап салган жиптерден да Аленка чыдамдуулук менен төрмөк жип жасап алчу. Бул жиптер деле таштанды болгусу келбейт да, деп айтчу Аленка. А чоң энеси болсо небересин карап туруп, мээрим түгө мындай дечү. Сенден үй кожойкеси өсүп келе жатат. Күндүз Аленка үйдүн жанындагы чөптүү аянтты ойночу. Чоң энеси терезеден небересин карап турчу. Чөптүү аянтка кошуна короодогу Петя деген бала дагы ойногону келер эле. Ал чымчыктарды атыш үчүн дайыма созма алып жүрө турган. Аленка канаттууларга боор ачып, аларды коргоп калыш үчүн чоң энесин жардамга чакырчу. Кошуна короодон келген Петяны кууп жибериш үчүн чоң энеси заматта жетип келе калчу. Чоң энеси бейбаштын созмосун тартып алгысы келчү. Бирок андан эмне пайда? Ал өзүнө дагы жаңысын жасап алат да. Мына, деп үшкүрүндү чоң эне. Ар ким өзүнүн таланты менен чеберчилигин ар кайсы нерсеге жумшайт. Кимдир бирөө чогултуу жана сактоо үчүн эмгек кылат, а кимдир бирөө болсо бузуп жаруу үчүн. Чөптүү аянттан качып бара жатып, Петя дайыма Аленканын кыжырын келтирчү. Токумачы, бул кыздан этият болгула, антпесе баарыңарды түрмөк жипке айландырып салат. Күн бүркөө болуп, жамгыр жаап жаткан бир күнү Петя чөптүү аянтка келди. Ал жерде Аленканын жок экенин көрүп, созмосу менен канаттууларды коркпостон ата баштады. Канаттуулар жамгырдан калкаланып, жалбырактарга жашынып алышкан эле. Петя таранчы жашынып алган бутактын жанына жабышып чыгып, аны таш менен атууга камданып калды. Ал убакта кулагынын астынан чыйылдаган үн угулду. Чиркей аны мына чагып алганы жатты. Петя чиркейди кол жаңсап кууп калды. А бирок ал кетпей койду.
Ошондо бейбаш бүт күч менен согуп калыш үчүн кол шилтеди. Бирок турган ордунда айлана берди. Дөңгөлөк сыяктуу айлана берди. Айлана берди. Таптакыр токтой албады. Анан өзүнүн жипке айланып баратканын көргөн жок. А жип болсо түрмөк жипке айланып бара жатты. Шамал сокту, жамгыр жаады. Анан Петя ылайда тоголонгон түрмөк жипке окшошуп калды. Жамгырдан кийин Аленка сейилдеш үчүн чөптүү аянтка чыкты. Албетте, ал ылайда жаткан түрмөк жипти көрдү. Аны үйгө алып келүүдөн корккон жок. Чоң энеси колун шилтеп койду. Аленка болсо өзүнүн сүйүктүү сөзүн айтты. Бул жиптер деле ташталгысы келбейт да. Чоң энеси жиптерди тазалап жууду. Алар кургаганда Аленка түрмөктөн орой баштады. Бул жип бирдей эмес экен. Кээ бир жерлери тегиз, жумшак болсо, кээ бир жерлери эч нерсеге жарабай турган сайгыч жана будуракай экен. Жада калса, кээ бир жерлерин кыркып салганга туура келди. Канчалык өкүнүчтүү болсо да, аларды ыргытып жибергенге болбойт эле. Мына балакет, деп аз эле жакшы жип чогулганын көргөндө үшкүрүндү Аленка. Чоң энеси карады да мындай деди. Макул эми, канча чогулса да бул жумушту текке аткарган жоксуң да. Кийинки күнү Аленка жиптен бир нерсе токуп кирди. Кеч киргенде ошол түрүлгөн жиптен кичинекей адамча токулуп чыга келди. Сен кандай акылдуу кызсың, деп колун серпти чоң энеси. Карачы, кандай сонун куурчак болду. Муну эми бирөөгө белек кыласыңбы? Муну өзүм алам, деп жооп берди Аленка. Токулган адамчаны жазуу столунун үстүндөгү лампанын астына койду да уктаганы кетти. Токулуп калган Петя лампанын астында ыйлап жатты. Ошончалык бооздоп ыйлагандыктан аны токулган күчүк дагы укту. Ал китеп текчесинде уктап жаткан болчу. Күчүк текчеден столго секирип түштү да Петяга чуркап келди. Аф, аф! Петя күчүктү сылады да мындай деп сурады. Мен эмне кыламын? Күчүк кубана жана достук маанайда куйругун шыйпаңдатып, Петянын бутуна сүртүндү. Бөлмө абдан жымжырт болчу. Электрондук саат 02:35 көрсөтүп турган эле. Сандарды көрсөтүп турган жарык таблодо күтүүсүздөн эле сандар менен кошо тамгалар пайда болду. Анан Петя аларды окуй баштады. Сен мээлеп атайын деген үрпөйгөн таранчы сени кечиргенде, ошол чымчык кайрадан кубанычтуу жана камсыз жашап калганда гана сен кайрадан адамга айланасың. Коркуп кеткен Петя кыйкырды. Мен ошол таранчыны кантип издеп табам? Мен аны кайдан издейм? Кантип эле мен эми өмүр бою оюнчук болуп кала берем? Петя кайрадан бооздоп ыйлагысы келди. Бирок күчүгүрүп, тумшугу менен ага эшик жакты көрсөтүп баш ийкеди. Сен эмнени ойлоп таптың? Деп сурады Петя. Мен сени түшүнбөймүн. Күчүк адамча сүйлөй албаган кандай жумок бул өзү? Күчүк үргөнүн уланта берди. Сен мени бөлмөдөн чыгып кет деп жатасыңбы? Деп сурады Петя. Күчүк башын ийкеди. А Петя болсо таң кала карады. Мен кантип ушунча бийиктиктен ылдый түшө алам? Күчүк 4 буттап секирип, башын чайкады. Ошондо Петя анын кулагынын арт жагындагы жиптин учун көрдү. Сен менден сени түшүрүп коюшумду каалап жатасыңбы? Деп корко сурады Петя. Күчүк ачуулана үрүп, макул болбогонун билдиргенсип, башын чайкады. Петя анын башын сылап көрдү. Көрсө, кулактары өзүнчө токулуп, анан токулган денесине тигилип коюлган экен. Мен сенин бир кулагыңды чечип жиберишиме уруксат бересиңби? Деп сурады Петя. Күчүк кубана баш ийкеди. Петя жиптин учун чечип жиберип, тартты эле кулак чечиле баштады. Бошогон учун столдун үстүндөгү лампага байлап койду. Андан кийин бир колу менен күчүктү алып, экинчи колу менен жипти кармап, акырындык менен полго түшө баштады. Жип узара берди. Кулак болсо катар-катар менен сөгүлүп, достор ылдыйга түшүп алышты. Күчүк бир кулагынан куру калды. Анын кулагы жазуу столунан полго чейин илинип турган жипке айланып калды. Петя кайгыра дем тартты. Күчүк бир үрдү да анча бекем жабылбаган эшик жака жөнөдү.
Петя ортодогу кичинекей жылчыктан кире беришке чыга алат болчу. Күчүк анын артынан кысылып чыкты. Ал токулган баланы ашканага ээрчитип келди. Ал жерде чоң капаста тоту куш жашачу. Ал токулган тоту куш эмес, тирүү тоту куш болчу. Анын жем салгычында жаныбарларга арналган атайын дүкөндөрдө сатыла турган канаттуулардын таттуулары бар болчу. Петя күчүктүн эмне ойлонуштурганын түшүндү да, кубанычтуу кыйкырды. Акылдуу күчүгүм десе, акылдуусуң сен. Биз терезенин текчесине жем чачып коебуз. Анан таранчылар учуп келишет. Алардын арасында ошол үрпөйгөн таранчы да келип калышы мүмкүн. Петя капастын темир чыбыктарынын арасынан кысылып кирди. Досунун тынчсызданган үрүүсүнө көңүл деле бурган жок. Ал аны такыр укпагандай болуп, жем салгычтагы жемден полго чача баштады. Анан кокусунан эле кимдир бирөө аны токулган желкесинен кармап алып, өйдө карай ыргытканын сезди. Өзүнүн бет алдынан чоң тоту кушту көргөндө, Петя коркуп кыйкырып жиберди. Чындыгында тоту куш чоң канаттуу эмес болчу. Болгону Петя бала эмес, оюнчук болуп калган бала болчу. Тоту куш Петяны коркута карап, уятсыз ууруну дагы бир жолу тартып койгонго даярданып турду. «Сураныч, сенин жемиңден бир аз алайынчы?» деп жалына сурады Петя. «Мен кайрадан адамга айланышым үчүн бул мага абдан керек». Тоту куш Петянын жанына учуп келип, тумшугу менен анын колунан тартты да, өзү маанайы жакшы болгон учурда убакыт өткөрүүнү абдан жакшы көргөн селкинчегине отургузуп койду. Андан кийин өзү да Петянын жанына отурду да, селкинчекти терметип, насыйкат ырын ырдап кирди. «Эгер сага бирдеме керек болуп калса, сурагын. Кыйын кездерде биз жардам беребиз. Адам болгуң келеби? Эмнеси бар экен? Сурабай туруп, менин таарымду эмнеге аласың? О, айлакер уурлук». Петя абдан уялды. Анан мындай деди: «Айкөл канаттуу, мени кечирип койчу. Мен туура эмес кылып жатканымды билген жокмун. Болгону куткарылууга жол издедим». Тоту куш селкинчегинен бырп этип учуп, тумшугу менен Петяны чокуп ушту да, аны менен кошо жем салгычтын жанына конду. Петя полго дагы бир аз жем чачты. Кубанган күчүк болсо, бардык данды куйругу менен салфеткага чогултту. Петя куштун капасынан чыкты. Күчүк экөөлөп, жем салынган салфетканы ашканадан алып чыгышты. Бирок аны кантип таранчылар учуп келе турган терезеге чыгарыш керек? Петя тоту куш аны эмнеге үйрөткөнүн эстеди да, кайрадан капастын жанына келди. «Кичпейил досум», деп кайрылды ал канаттууга. «Бизге дагы бир жардам берип койчу. Бул укмуштуу дандарды терезенин текчесине чыгарганга жардам берчи. Анан күчүк экөөбүз да ошол жерге учуп чыкканыбызда жаман болбосо эле». «Кантейин, кичинекей досум», деп маанилүү жооп кайтарды тоту куш. «Сен сабак өздөштүргөндү билет экенсиң. Эгерде силер капасты ача алсаңар эле, мен силерге жардам бере алам». Петя капастын эшигин ачканга умтулуп жатып, кокусунан эле токтой калды. «Ай, мен эмне кылып жатам? Кичпейил досум, капастан чыккандан кийин ачык терезеден учуп кетип калгың келсечи? Кожоюнуң Аленка катуу капа болот. Чыңырып ыйлоо кандай жакшылыкка алып келет? Мен аны билемин да. А мен мындай болушун каалабаймын». «Сен туура айтасың, досум», деп барктуу сүйлөдү тоту куш. «Биз эркиндикти сүйгөн канаттууларбыз. Эгерде мүмкүнчүлүк жаралып калса, капасты түбөлүккө таштап кетүүгө умтулабыз. Бирок силер туура эмес айтып жатасыңар. Мен деле Аленканын кайгырышын каалабаймын. Кимдир бирөө ыйлатса ыйлаткандыр, а мен аны эч качан ыйлаткан эмесмин». Токулган Петя чымыркана тартты эле, капастын эшиктери ачылып кетти. Тоту куш бурчуна жем салынган салфетканы чокуп алып, терезенин текчесине карай учту. Андан кийин ал жерге Петя менен бир кулактуу күчүктү да алып чыкты. Учууларын аяктагандан кийин өзү убада бергендей өзүнүн капасына кайтып келди. Саат 04:30 көрсөтүп турган эле. Көчөдө ойногон таранчылардын чырылдаганы угулду. Петя салфеткадагы жемди алды да,
бир аз ачылган терезеден чачты. Жерге чачылган жемге учуп келген канаттуулар чыныгы дүрбөлөңдү түшүрүштү. Ошол канаттуулардын арасында үрпөйгөн таранчы да бар экен. Ал данды кызганып, башка шериктерин ачуулана түртүп, ач көздөнүп, башкалардын жемин тартып алып жатты. Бул жем ушунчалык даамдуу жана тоюмдуу экен. Ал мындай жемди биринчи жолу татып көрдү. Анткени ал витаминдер кошулган атайын жем болчу. Аны жегенде таранчынын канаттары жазыла түштү да, кубана сайрап жиберди. Петя кубанганынан турган жеринде секирип, токулган алаканы менен кол чаап жиберди. Жарым жартылай ачылган терезеден жулкуна чыгып, кубанган таранчынын жанында болгусу келип кетти. Бирок токулган адам кантип ушундай кыла алсын? Анан ошол кезде жумшак тумшук анын бутуна тийгенин сезди. Биринчи жолкудай эле Күчүк ага өзүнүн экинчи кулагын берди. Андагы жиптин учу араң-араң көрүнүп турган эле. Ал жиптин жардамы менен токулган кулагы денесине жабышып турган болчу. Мен кайрадан адамга айланышым үчүн өзүңдүн экинчи кулагыңды курмандыкка чалып жатасыңбы? Деп сурады Петя. Күчүк кубана баш ийкеди. А Петяны көндүрүү узакка созулган жок. Ал жипти чечти. Жиптин учун бекем кармады да, жарым жартылай ачылган терезеден секирди. Бир мүнөттөн кийин Петя ызы чуу түшкөн таранчылардын тобунун арасында болуп калды. Курсагы тойгон жана ыраазы болгон таранчынын мээримдүү көздөрүнө карады. Канаттуулар алгач мындай басып кирүүдөн коркушкан деле жок. Түшүнүксүз жандыкка кызыгуу менен карашты. Ал бала да эмес, буюм да эмес болчу. Эң баатыр таранчы аны тартып салгысы деле келди. Бирок кийинки көз ирмемде коркконунан бутакка бырп этип учуп кетти. Кенедей балага окшогон жиптен жасалган буюм өсө баштады жана тирүү балага айланды. Бою өзүндөн бийик болгон таранчылардын тобу канаттарын кагып, чаңыта даракка бырп этип уча калышканда, Петя өзү дагы бир аз коркуп кетти. Ал өзүнүн колдорун карады да, алар кадимки адамдын колдоруна, мурда болгон абалына кайтып келгенин көрдү. Петя өзүн сыйпалап көрдү да, мурда болгондой үйдүн терезесинин жанында турганын түшүндү. Ал кубанган бойдон үйүн көздөй чуркады. Өзүнүн бөлмөсүнө уурдана кирди да, жатып алды. Эртең менен Аленка тамактаныш үчүн ашканага кирди. Акылга сыйбай турган кубулуш, деди чоң энеси тарелкага боткону салып жатып. Биздин тоту куш Кеша селкинчегинде термелип отурат. А капастын эшиги болсо ачык турат. Аны ким ачты экен? Ай чоң эне, менин күчүгүм терезенин текчесинде турат го. Кулактары жок. Анын кулактары кайда кетти экен? Чоң энеси менен небереси үйлөрүндө болуп өткөн таң калыштуу көрүнүштөр тууралуу ой жүгүртүштү. Бирок алардын түшүндүрмөсүн таба алышкан жок. Аленка боткосун жеп бүтүп, сейилдеш үчүн чөптүү аянтка чыкты. Өзү менен кошо илгичин жана жибин алып алды. Петя түнкү укмуштуу окуяларга карабастан, адаттагысындай эле ойгонду да, эртең мененки тамагын жеп алып, кошуна турган чөптүү аянтка чыкты. Ал жерде отургучка отуруп алып, өзүнүн күчүгүнө жетишпеген эки кулагын токуп жаткан Аленканы көрдү. Анын жанында кубанган таранчы учуп конуп жүрүптүр. Петя аларды карады да, колунда созмосу бар балдардын болгону канчалык жаман деп ойлоду. Анткени ал өзүнүн созмолорунун баарын ыргытып жиберген эле. Пианино. Танапис учурунда Максим коридордогу терезенин жанында турган эле. Анын жанындагы эки бала бири-бири менен кимиси Кудайга көбүрөөк ишенери жөнүндө кызуу талашып жатышты. Витя мындай деди: "Мен жылына 2 жолу жыйынга барам. А мен бардык орозолорду кармайм", деп жооп берди Костя. Витя жооп кайтарды: "А мен көптөн бери жаман сөздөрдү айтпаймын. А атам менен апам мени чөргөөдөгү кезимден баштап эле урушпаганга үйрөткөн. Мен жаман сөздөрдүн өзүн деле билбеймин", деп сыймыктана жооп берди Костя.
Балдар сабак башталганын билдирген коңгуроо кагылганча талашып тартышты. А сабактан кийин болсо, башка балдар менен бирдикте мектептин короосунда футбол ойнош үчүн жөнөштү. Башталгыч футболисттердин жанынан Максим өтүп бара жатты. Ал музыка мектебине жөнөгөн эле. Витя Костяга мындай деди: «Карасаң, Максим музыкага бара жатат». «Музыка эң сонун», деди Костя. «А сенчи, Витя, пианинода ойной аласыңбы?» «Билбейм, аракет кылып көргөн эмесмин», деп ийинин куушуруп койду Витя. Максим муну угуп күлдү. «Эгерде аракет кылып көрбөсөң, анда черт албаганың анык». Витя таарынып калды. «Ооба, эми пианинода чертүү сенин эле колуңдан келет да. Бул жерге жакын жерде пианино барбы?» Максим сунуш киргизди. «Жүр мени менен музыкага. Сенин кандай ойной турганыңды ошол жерде көрөбүз». Витя менен Максим музыка мектебине келишти. Фортепиано турган класска киришти. Витя инструментке жакын келди да, аны шалаакылык менен ачты. «Кайсын ойноп берейин?» Витя клавиатураны басты да, чыккан үнгө кулак төшөп калды. «Уктуңбу? Музыка!» деп кубана айтты. Максим таң калды. «Бул кандай музыка? Болгону клавиатураны баскылап койдуң да». «Демек, мунун аты клавиша деп айтылабы?» Витя пианинога отурду. «Бул жерде мындай клавишалардан канча бар?» Ал бардык клавишаларды алаканы менен сүртүп өттү. Бактылуу жүз менен кобурады. «Музыка! Мен пианинода ойной аламын. Мына сага, клавишаны бассаң, музыка. Адамдын күлкүсүн келтирбе!» деп кыжырдана сүйлөдү Максим. «Андан көрө пианиноны биринчи жолу көрүп жатканыңды, ушундай музыкалык инструмент бар экенин эми билгениңди мойнуңа ал. Мен азыр эле анда ойнободумбу? Сен өзүң деле уктуң го?» деп каршы чыкты Витя. «Анда сен өзүң терген нотанын атын айтчы?» деп сурады Максим. «А нота деген эмне?» деп таң калды Витя. «Ошол жерде нота да бар беле? Демек, актар клавиша, а каралар болсо нотабы? Мен али ноталарды баса элекмин». Музыка мугалими келди. Максим Витя менен тартышып отургусу келген жок. Пианинога отуруп жатып, Максим Витяга мындай деди: «Балким сен ишеним жаатында деле пианист болгон сыяктуу ишенген болсоң керек». «Эмне үчүн?» деп апкарый түштү Витя. «Ошон үчүн», деди да, Витянын танапис учурунда Костяга айткан сөзүн кайталады. «Жылына 2 жолу жыйынга барамын». Карга менен жөжө. Журучу түшкөн тооканадан чыккан жөжө короого кадам таштады. Күн чайыттай тийип турган эле. Төөдө жапан аарылар учуп жүргөн. Жөжө көйкөлү кадам таштап бара жатты. Ал эмнегедир бактылуу эле. Балким төөдөн күн тийип тургандыктандыр. Жапан аарылар ызылдагандыктан уламдыр. Балким ал али кичинекей жөжө болгонуна карабастан, көп нерсени билбегендиктендир. Күн тиет, жапан аарылар ызылдайт. Жөжө гүлдөрдүн жана чөптөрдүн уругун таап алды. Аларды чокуп жеди. Даамдуу экен. Анан ал даамдуу деген эмне экенин үйрөнүп алды. Ага урук менен үрөндөрдү гана эмес, кичинекей таштарды да чокуп жеш керек экенин үйрөтүшкөн. Анткени алар ашказандагы тамакты сүрүп тазалап чыгат. Кичинекей таштар даамдуу эмес эле. Бирок аларсыз урукту чокуп жештин мааниси жок болчу. Жөжө өзүнүн тил алчаак экенине жана даамдуу нерсени гана эмес, анын тамагынын сиңиши үчүн пайдалуу болгон нерсени да жегенине кубанып турду. Эгер ал ушунчалык тил алчаак болсо, демек чындыгында эле акылдуу. Күтүүсүздөн эле жөжө так төбөсүнөн каргылданган кар деген үндү укту. Анын жолунан кандай акылсыз жандык чыга калды. Жөжө тегерегин карады, бирок каркылдаган каргадан башка эч нерсени көргөн жок. Ал торомпойго жем бере турган тепшиге конуп алган экен. Карга дагы жөжөнү байкады да каркылдады. Мындан өткөн акылсыз жандык болбосо керек. Жөжө мындай сүйлөшүүнү улантыштын кереги жок деп ойлоп, короодогу жолун улантты. Бирок карга тепшиден секирип түштү да жөжөнүн жолун тосту. Мындан акылсыз жандыкты табууга болбойт.
Жөжө эч кайда качып кете алган жок. Ал каргадан сылык түрдө сурады: «Кимден акылсызды?» Карга ошончолук каткырып күлгөндүктөн ичи дагы ооруп кетти. Акыры тынчтанды да карга мындай деди: «Сенден акылсызды». Жөжөнүн деми кыстыгып, башы айланып кетти. Балким күн абдан ысык тийгендиктен жана жапан арылар өтө ызылдагандыктандыр. Ал карганын жек көргөн көз карашынан ушунчалык тынчсыздангандыктан бир жерге жашынып калгысы келди. Башын төмөн ийди да жерден жалаң таштарды чокуй баштады. Алар ашказандагы тамакты сүрүп чыгаруу үчүн гана керек экендигин такыр унутуп калды. Кичинекей ашказаны кыйналып кетти. Анан жөжө аянычтуу чырылдай баштады. Карга каткырып күлдү: «Мен айтпадымбы, сенден акылсыз жандыкты табууга болбойт деп». Тоок өзүнүн кырсыкка кабылган жөжөсүнүн жардам сурап чырылдаган үнүн укту да, ошол замат чуркап жетип келди. Карганы көрүп, канаттарын ачты да, ушунчалык катуу какылдагандыктан карга коркуп кетип учуп кетти. Эне тоок жөжөсүнөн сурады: «Бөбөгүм, сен эмнеге мынчалык кайгылуусуң? Каериң ооруп жатат?» Жөжө жооп берди: «Ичим менен башым ооруп жатат. Карга мени акылсызсың деди». Эне тоок мээрим төгө сурады: «Ошон үчүн башың ооруп калдыбы?» «Ооба», деп үшкүрүнө сүйлөдү жөжө. Эне тоок тумшугу менен бөбөгүнүн башын назик сылап мындай деди: «Анда сен чын эле эң акылсыз жөжөсүң. Биринчи эле жолу көргөн каргага кантип ишенүүгө болсун? Ал эмне деген акылсыз сөздөрдү айтышы мүмкүн? Сени жаратканга гана ишен. Ал бардык жандыктарды акылдуу кылып жараткан». Бул сөздөрдөн улам эмнегедир жөжөнүн көңүлү ачыла түштү. Төбөдө чоң күн жарык чачып турду. Жапан арылар ызылдап жатты. Жөжө короодо ары бери басып, уруктарды, дандарды жана кичинекей таштарды чокуп жеп жүрдү. Ал бактылуу эле. Анткени эми мындан ары эч ким аны акылсыздык кылганына ишендире албайт болчу. Бакыт шаары. Илгери бир айылда кабагы салыңкы, кара мөртөз, сынчыл жана ач көз жашаптыр. Алар абдан бактысыз өмүр сүрүшчү экен. Ишенбейсизби? А бул чындыгында эле ошондой болчу. Ушундай мүнөздөргө ээ боло туруп, кантип бактылуу болууга болсун? Анткени кабагы салыңкыны таарынткан бирөө өзүн жаман сезбегендиктен бактылуу эмес болчу. Кара мөртөз болсо бардык адамдарга жана алардын ар бирине жамандык кыла албаган үчүн бактысыз болчу. Сынчыл ар бир адамды сындай албаган үчүн. Ач көз болсо кимдир бирөөдө ага караганда кайсы бир нерсеси көп болушунан коркчу. Бир жолу бул айылдан жолоочу өтүп бара жаткан эле. Ач көз бул жолоочунун жарды экенин ойлоп көрдү да, тынчтанып калды. Бирок үйүнүн кире бериш эшигин бекем жаап алды. Кара мөртөз болсо жолоочунун алсыздыгынын үстүнөн күлдү. Мындайларды ким болсо да капа кыла алат деп ойлоду. Сынчыл башын чайкады. Кийими да модалуу эмес экен. Келбети деле жакшы эмес. А кабагы салыңкы болсо, жолоочу ага көңүл бурбаганы үчүн таарынды. Жолоочу дем алыш үчүн үйдүн түбүнө айландыра төгүлгөн топуракка отурду. Ага кабагы салыңкы келди да, муңайган үнү менен мындай деди: «Сен мени жок санап өтүп кеттиң. Мени капа кылдың, бейтааныш». Жолоочу кабагы салыңкыга карады да, жооп берди: «Эгер ошондой болгон болсо, кечирип кой». Кабагы салыңкы мынтип сурады: «Сен кайда бара жатасың?» «Мен баары бактылуу болуп жашаган шаарга бара жатам. Анткени ал жерде ким эмнени кааласа, ошону алат», деп жооп берди жолоочу. Анан кайрадан жолун улантыш үчүн топурактан өйдө турду. Кабагы салыңкы бир азга ойлонду да, ошол кереметтүү шаарды табышым керек деп ойлоду. Ошондо кабагы салыңкынын кыялдары ишке ашат. Аны качандыр бир мезгилде капа кылгандардын баары жазасын оор түрдө алышат. Кара мөртөз кабагы салыңкы менен жолоочунун сүйлөшүүсүн угуп, ал дагы
бардык кыялдар ишке аша турган ошол шаарга барууну чечти. Акыры ал өзүнө жакпаган адамдардын ар бирине заарын төгө ала турган жөндөмгө ээ болот. Сынчыл да кара мөртөздөн калып калган жок. Ал ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибермек беле. Ар бир адамдын бир топ кемчилиги бар экенине жана өзүнө сынчылга салыштырганда эч ким эмес экендиктерине ишендирүү мүмкүнчүлүгү колуна тиймек. Кыялдар ишке аша турган шаарга ач көз да шашылды. Анткени акыры эң жакшы нерсенин баары ага, жалгыз ага гана таандык болуп калмак. Ошентип алардын баары кабагы салыңкы, кара мөртөз, ач көз жана сынчыл жолго аттанып жатып, каалаган нерсебизге ээ болобуз деп толук ишеништи. Алар бара беришти, бири-бирин карашкан жок. Анткени алар бири-бирин жек көрүшөт жана ар кимиси өздөрүнүкү тууралуу ойлонушат. Ач көз өзүнүн жолго даярдаган азыгынын баарын жеп бүттү. Анан кабагы салыңкы мындай деп күңкүлдөдү: "Сен кандай ач көзсүң? Азыгыңдан эч кимге берген жоксуң." Ач көз жооп кайтарды: "А сен эмнеге капа болуп жатасың? Өзүмдүн азыгымдан сага бербей койгонум үчүнбү? Карачы, сен кандай кабагы салынган адамсың?" Кара мөртөз кыйкырды: "Талашыңарды токтоткула. Силерге, дайыма жаңжалдашкандарга, баарыңарга ачуу жетишпей жатат." Кабагы салыңкы менен ач көз кара мөртөзгө атырылышты. "Эгерде баары сенин кыжырыңды келтирип жаткан болсо, үйүңдө отурбайт белең? Кандай гана кара мөртөз адамсың сен?" Бир гана сынчыл унчукпай бара жатты. Ал ичинен мынтип ойлонуп бара жатты: "Айланамда кандай гана бооруң ооруй турган адамдар бар. Ач көздөнүшөт, капа болушат, жаңжалдашышат. А мен болсо жол бою аларга чыдашым керек." Таптакыр күтүүсүздөн эле жол үзүлүп калды. Чынында эле үзүлүп калды. Жолоочулар жардын четине келип токтоп калышты. Эми эмне кылыш керек? Токойдо бийик дарактар өскөн экен. Өткөл жасаш үчүн бул топ ошол дарактардын эң бекемин издеп жөнөштү. Табышын табышты. Бирок аны кулатып, жардан өтүп кетиш үчүн керектүү жерге жеткириш керек эле. Эгерде алар тынымсыз талаша берсе, жаңжалдаша беришсе, муну кантип ишке ашыра алышат? Талаш менен жаңжалды калтырып, ишке киришүүгө туура келди. Баары биргеликте даракты жонушту. Устун жасашып, жарга чейин тоголотуп барышты да, аны жардын арткы четине арта салышты. Эми анын үстүнөн басып өтүүгө болот эле. Бирок коопсуздук куру жок болгондуктан, бир-бирден өтүүгө коркунучтуу болчу. Ылдыйга кулап кетүү коркунучу бар эле. Душмандар бири-биринин колун бекем кармап, оңой эмес эмгек менен келген устундун үстүнөн өтүүгө туура келди. Акырын бара жатышты. Эч ким кулап кетпесин деп, бири-бири үчүн тынчсызданып бара жатышты. Бирөөсү эле ылдый куласа, анын артынан баары кулап кетмек. Баары өлөт. Ушундай ойлор менен жана ушундай тынчсыздануулар менен жардын аркы бетине өтүп кетишти. Акыры бири-биринен ажырап, өз-өзүнчө бөлүнүп кете турган убакыт келди. Бирок алар күтүүсүздөн эле ыйлашып, бактылуулуктан бири-бирин кучакташып, жардан ылдый кулабастан өтүп, тирүү калганына кубанып жатышты. Алар мындан ары ажырагысы келген жок. Ошол кол кармашкан бойдон жолдорун улантышты. Жүздөрүндө жылмаюу, анткени өздөрүнө жаңы жашоону башташкан эле. Көп басышты. Кыска жол басышты. Айтор бул жолкусунда кенен дарыяга туш болушту. Бирок анда өткөл жок экен. Айланасын көңүл коюп карашты. Аркы жээкте кайык турат. Бир гана кара мөртөз сүзгөндү билчү. Ал мындай сунуш киргизди: "Силер баарыңар мени ушул жерде күтө тургула. Мен ошол кайыкты алып келемин." Кабагы салыңкы, сынчыл жана ач көз жээкте күтүп калышты. Кара мөртөз карама каршы жээкке кыйынчылык менен сүзүп өттү. Суудан чыкканда шаарды көрдү. Ал абдан жакын жерде экен. Мурдуңдун учу тийип тургандай жакын эле. Бардык кыялдарың ишке аша турган шаардын дал өзү болчу. Эх,
Кара мүртөз таптакыр артка кайткысы келген жок. Бир эле кадам койсо, эңсеген жерине жетмек. Бирок ал кайык тарапка бет алды. Аны чечти да аркы жээкте күтүп турган шериктерине сүзүп жөнөдү. А шериктери болсо кара мүртөздү күтүп жатышып, өз ара талкуулап жатышты. Ал каардуу адам болгон. Ылайым чөгүп кетпесин. Эгерде бакытты издеп жөнөгөн болсо, ал анчалык каардуу эмес да. Ошол кезде кара мүртөз жээкке келип токтоду. Анан баары бир үн менен «Ура!» деп кыйкырып жиберишти. Ач көз кемселин чечип, кайыктан чыгып келе жаткан кара мүртөзгө бере салды. «Жылынып ал, досум!» Саякатчылар кайыкта сүзүп бара жатышты. Кара мүртөз шаар жөнүндө айтып берип жатты. А Сынчыл болсо: «Сен такыр кара мүртөз адам эмессиң. А чыныгы ак көңүл адамсың. Бизди таштап кеткен жоксуң». Кара мүртөз болсо: «Сен такыр сынчыл киши эмес, жакшы жигитсиң. Бирөөдөн жакшы сөзүңдү аябайсың». Кабагы салыңкы күлдү. А ач көз болсо: «Такыр ач көз эмес, өзүнүн кемселин аяган жок. А мен болсо, мени макташпаса деле таарынган жокмун». Дарыянын карама каршы жээгиндеги өздөрү бара жаткан укмуштуу шаарды баары көрүштү. Бул шаарда чындыгында эле абдан бактылуу адамдар жашашчу. А шаардын мэри ким экен дейсиздерби? Ооба. Биздин саякатчыларга өзгөчө шаар жөнүндө айтып берген ошол бейтаныш киши болчу. Көрсө, ал да саякаттаганды, атөгүл бүт дүйнөнү кыдырып чыкканды жакшы көрөт экен. Анан бардык бактысыздарды кыялдар ишке аша турган ушул шаарга чакырат экен. Урматтуу жолоочулар, оңой эмес жол артта калды. Сыйлыкка эмнени алгыңар келет? Деп сурады мэр жаңы шаардыктардан. Силер эмне жөнүндө кыялдандыңар эле? Ач көз эмес мындай деди: «Өзүм кыялданган нерсени эстегенден уялып турам». Кара мүртөз эмес мындай деди: «Өткөндү эстегенден мен да уялып турам». Сынчыл эмес айтты: «Чынын айта турган болсом, мен да уялып турам». Кабагы салынбаган айтты: «А мен эми эч нерсени эстей албай да калдым. Мен ушунчалык бактылуумун». Ооба, чынында эле айкөлдүк, ичинде кири жоктук, бирөөгө жакшылык каалагандык, мамилечилдик сыяктуу ушундай адамдык мыкты сапаттары болгон адамдар кантип бактысыз болсун?